Жашоодо биринчилерден болуп адам баласына эмне керек деген суроого баарыбыз эле чын ден соолук болуш керек деп жооп беришибиз керек. Себеби акыркы күндөрдө ден соолугубуздун чын болуусунун маанилүүлүгүн дагы да жакшы түшүнө баштадык. Саламатсыздарбы сүйүктүү телекөрүүчүлөр, туура тамактаналы теледолбоорунун кезектеги чыгарылышында адаттагыдай эле туура тамактануу, чын ден соолук тууралуу маек козгоп, эксперттердин ой пикирлерин, кеңештерин угуп, жана ошондой эле экинчи бөлүктө тамак аш рецепттери менен сиздер менен бөлүшүп келе бермекчибиз. Бүгүн 7 апрель ден соолук күнүнө арналган чыгарылышыбызда кайрадан эле туура тамактануу аркылуу кантип биз көптөгөн оорулардын алдын алсак болот, кантип ден соолугубузду чыңдасак болот, дал ушул тема алкагында маек кура бермекчибиз. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде студияда конокто Дүйшенкулова Марина Касымбаевна, Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун тамактануу боюнча эксперти, жана ошондой эле Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын 1-курсунун студенттери Амантур, Керемет жана Аяна. Студиябызга кош келдиңиздер. Марина, кош келдиңиз. Бүгүнкү чыгарылышыбыз 7 апрель ден соолук күнүнө арналган. Ден соолук дегенде эле жалпы калк өзгөчө акыркы окуялардан кийин ден соолуктун чын болушу үчүн демек бардык нерсе өзүбүздөн көз каранды экен, өзүбүз ден соолугубузга кам көрүшүбүз керек экен, ошол эле мисалы үчүн иммунитетибизди чыңдашыбыз керек экен деп дагы да жоопкерчиликтүү мамиле кыла баштадык деп ойлойбуз. Кандай дейсиз? Туура айта кеттиңиз. Эң биринчиден ушу пандемияга караштуу бул эң биринчи ден соолукту чыңдоо бул биздин азыркы учурда актуалдуу максатыбыз болуп эсептелинет. Эң биринчи бул тамактануу адаттарына көз каранды, физикалык активдүүлүк кандай эсе ошол машыгуусу абдан көз каранды болуп эсептелинет. Ошо физикалык активдүүлүктү менен бирге туура тамактануу жолдоруна түшсөк, бул ден соолугубузду чыңдап жана иммунитетибизди дагы чыңдаганга жол ачып бере алабыз. Туура айтасыз. Дал ушул биздин теледолбоордагы дал ушул туура тамактануу аркылуу ден соолукту чыңдоого иштеп баштады десек болот. Келиңиз анда бүгүнкү биздин ыктыярчылардан, жаштардан сурайлы анда. Сиздин ден соолугуңузга кантип кам көрөсүз? Деги эле кам көрөсүзбү? Амантурдан баштайлы анда, келиңиз жигиттерден баштайлы. Ден соолукту дайым туура алып жүрүш үчүн бул биринчи буну оорунун алдын алуу керек. Алдын алуу үчүн бул биз туура тамактануу жана көнүгүүлөрдү жасоо болуп саналат. Булар көнүгүү жасоодон гана тим болбосо, бул туура тамактануу биздин ден соолугубузга өтө көп жардам берет, пайда берет, Жардам берет, пайда берет. Сиз туура тамактанасызбы? Көнүгүүлөрдү жасап турасызбы өзүңүз айткандай? Эртең менен турганда бет колду жууп, ошол бир сыйра көнүгүү жасап, денени чыңалтып, тамактанып, ошол күнүнө 5 маал тамактанабыз. Бул иммунитетти дагы көтөрөт жана бул ооруларды алдын алат. Бат жеңиш үчүн да. Туура айттыңыз, чоң рахмат. Анда келиңиз кыздардан угалы. Сиз кантип кам көрөсүз? Тамактанууда бул эртең мененки тамакты такыр өткөрбөйм. Бул мен үчүн аябай маанилүү. Жана шамшум этип да турам. Шамшум этип жана ошол түшкү тамакты ошол үчөөнү такыр өткөрбөгөнгө аракет кылам. Жана өзүмдүн ден соолугума дагы мен волейбол, баскетбол ойноп, өзүмдүн ден соолугумду чыңдап кармап турам. Спортко катышат экенсиз, азаматсыз. Чоң рахмат. Аня? Биз телефонду жана компьютерде көп отурабыз. Жана ошондуктан биздин көздөрдү ооруп баштайт. Жана гимнастика көздөрдү үчүн жазган керек. Көзүңүз үчүн ар дайым көптөгөн көнүгүүлөрдү жасап турат экенсиз. Ал эми мисалы үчүн тамактанууңуз. Жардамештерди мен тамактайм. Жана каша, бул курага менен, финик менен жеймин. Чоң рахмат, азаматсыздар. Келечекте калкты ден соолугун чыңдоосу үчүн профилактикалык иштерди алып баруучу, маалымат таратуучу эксперттер отурат десек болот, адистер отурат десек болот. Ошондуктан азыртадан баштап ден соолугуна кам көргөн жаштар экен. Марина, ал эми бүгүн дал ушул тамактануу деп аябай көп айтып өттүк. Бул теледолбоордагы түзмө-түз тамактануу аркылуу ден соолуктун чыңдоосуна максат катары алган. Демек, тамактануудан түзмө-түз байланыштуу экен. Ал эми сиз дал ушул тамактануу боюнча эксперт катары биздин телекөрүүчүлөргө кандай кеп кеңештериңизди айтып өтөт элеңиз? Эң биринчисинен бул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун негизинде жазылган бул 10 кадам бар да.
Бирок негизи бул 10 кадамдан да тышкары эң негизи бул туура тамактануусу, жана айта кеткендей физикалык активдүүлүктүн менен машыгуусу бул денеге абдан жакшы таасирин тийгизет да. Бул эң биринчиден иммунитетти чыңдайт, ден соолуктун өзүнүн сак болушуна да алып келет. Кийинки жашоодо мисалы бара жыл өткөн сайын дагы өнөкөт оорулардын да алдын алуу жолдору да болуп эсептелет. Анан мисалы ошол сергек жашоо образына умтула кетсек, бул жана жогоруда айтып кеткендей дүйнөлүк салмакты сактоо уюмунун 10 кадамы бар. Ошого дагы токтоло кетсек жакшы болот. Келиңиз бүгүн дал ушул 10 кадамды ар бирин талкуулап, ар бирине кенен токтолуп өтөлү. Эң биринчиси кадам бул тамактануу пирамидасында көрсөтүлгөн күн сайын тамактануу азыктары ар түрлүү болушу зарыл. Себеп дегенде бул ар түрлүү болгону ар бир азык түлүктүн өзүнүн кандайдыр бир бизге жакшы таасирин тийгизет. Ошондуктан бул күнүмдүк жашоодо тамактануубуз ар түрлүү болушу зарыл да. Эң биринчи кадамы. Ал эми экинчи кадамына токтоло кетсек, мисалы айтканда нан акшактары, күрүч, макарон азыктары, картошканы мисалы күнүгө болжол менен 450 граммдан 850 граммдан туруусу зарыл. Себеп дегенде бул ошо күнүмдүк нормага байланыштуу болуп эсептелет дагы. Бирок мисалы ак нан, макарон азыктарына караганда кара нандан жасалган, кара ундан жасалган азык түлүктөр бизге абдан пайдасын тийгизет. Себеп дегенде алардын кандай десем ингредиентине жараша болгондуктан ал азыктандыруучу заттар болуп эсептелгендиктен бул ошол көбүнчө көңүл бурушубуз зарыл да. Андан кийинкиси үчүнчү кадам бул ар түрлүү жемиштерди жешибиз керек. Себеп дегенде өзүңүздөр билгендей цветине жараша ар бир мөмө жемиштер, жашылча жемиштер өзүнүн витаминдер, ар кандай витаминдерди жана микроэлементтерди камтыйт. Болжол менен күнүмдүк нормада бул адам 400 граммдан кем эмес мөмө жемиштерди жана жашылча жемиштерди жеп туруш керек. Демек, дал ушул 10 кадамдын биринчи 3 кадамы жалпы эле ошол жанагы биздин ар бир чыгарылыш сайын кайталап аткан тамактануу пирамидасына байланыштуу экен. Ошол эле жанагы ар түрдүү тамактануу дедиңиз, жемиштер тууралуу айтып өттүңүз. Мисалы үчүн ар түрдүү тамактануу дегенде биздин өзгөчө биздин калк бир аз башкача түшүнүп өткөн көптөгөн изилдөөлөрдүн натыйжасында ар түрдүү тамактануу дегенде, урматтуу теле көрүүчүлөр, күнүгө мисалы үчүн бир күн күрүчтөн тамак, анан эртеси күнү гречка, анан эртеси күнү мисалы үчүн картошканы куруп жесем, анда мен күн сайын ар түрдүү тамактануу атам деп ойлойт экен. Анда келиңиз биздин жаштардын да оюн билип көрөлү. Сиздер үчүн ар түрдүү тамактануу, азыр мисалы үчүн биздин эксперт айтып өттү, 10 кадамдын эң эле негизги биринчи 3 кадамы түзмө-түз пирамидага байланыштуу экен. Ар түрдүү тамактанууну кандай түшүнөсүз? Жана ошондой эле мөмө жемиштердин кандай ролу бар? Эмне үчүн түстөрүнө маани беришибиз керек? Кеминде бир күндө 3 түстөн аз болбош керек экен. Сиздер кандай ойлойсуздар? Ар түрдүү тамактануу деп айтып өттүк. Бул ар түрдүү тамактануу деген бул ошол пирамида боюнча бул 4 типке бөлгөн. Дан өсүмдүктөрдөн жасалган тамактар жей берсең, бул бизге витаминдер жана микроэлементтер, белок жетишсиз болуп калат. Жана ошолорду толукташ үчүн биз ошол жер жемиштер, сүт азыктары, ошол сүт азыктары бизге куручу материал болот. Бул дан өсүмдүктөрү булар бизге энергия берет жана ошол 4 типте азыктар тобун десек болот. Тобун аралаштырып жешибиз керек экен. Ошондо ар түрдүү болот. Чоң рахмат. Биз ошол мөмө жемишти аз жейбиз. Мөмө жемиште бул бизге витамин берип, бул бизди камап турушат. Биз болсо ошол тамагыбызга аз кошулгандыктан бизге ошол А витаминоз оозун алып келет. Жетишсиз болуп калат экен. Туура айттыңыз, чоң рахмат. Марина Касымбаевна, келиңиз анда уланталы. Биз 3 кадамга келдик. Эми 4-чү кадам. 4-чү кадам кандай экен? Кийинки кадам бул ашыкча салмак менен күрөшүү максатында эң биринчи ар бир адам күнүгө физикалык активдүүлүк менен машыгуу зарыл. Эң биринчиден бул өтө маанилүү. Себеп дегенде өзүбүз билгендей туура тамактануу менен бирге бул физикалык активдүүлүктү мындай бирге жөнгө салуу зарыл да. Ошондуктан ашыкча салмак менен биз күрөшсөк болот экен. Жол ачабыз. Демек азыр биз кандай физикалык көнүгүүлөрдү жасайбыз? Алдагы маанилүү экен. Күнүмдүк күн сайын өзгөчө жанагы саламаттык сактоодагы министрлик айтып кетет. Сөзсүз түрдө кыймылдап турушуңуз керек, сөзсүз түрдө ушунча кадам жасап турушуңуз керек деп. Мисалы үчүн сиздер жаштар күнүгө кандай көнүгүүлөрдү жасайсыздар? Келиңиздер биздин теле көрүүчүлөргө түзмө-түз көрсөтүп берели. Кандай дейсиздер? Анда биз келиңиздер барыңыздарды студияга ортого чакыралы. Биринчи анда кереметти ортого алат экенбиз. Керемет биздин теле көрүүчүлөргө сиздин өзүңүз жасаган көнүгүүлөр менен бөлүшүп өтүңүз анда.
эң жакшы көргөн көнүгүм бул биз сол колубуз менен башыбызды сол жака бурабыз жана булчуңдарыбыздын ооруган жеринен кармап турабыз, бир 10го чейин ичибизден санайбыз жана кайра коюп беребиз. Муну ушул эле кадамды биз оң колубуз менен кайталайбыз. Бияктагы мойнундагы булчуңдарды биз ушинтип сергитебиз жана андан кийинки кадам болсо бул желкебизге алабыз дагы башыбызды ылдый түтөбүз. Биякта болсо ошол отурганда омурткалардын жылышуусун кайра калыбына келет жана акыркы кадам болсо бул эгибизден артка түртөбүз. Бул дагы ошол булчуңдарды сергитет. Чоң рахмат, керемет. Анда сиздерде барбы көнүгүүлөр? Сиздер көнүгүү жасай турган болсоңуздар, көнүгүү көрсөтүп бериңиздер. Бул көнүгүү бул адам баласынын ошол кечинде оор тамактанып алганда ошол тамак сиңирүү системасы жакшы жүрбөй ушул ич ооруп калганда ошол мезгилде бул көнүгүү жардам берет. Буну биз башыбызды кичине ийип туруп, анан дем алганда ашказан бул сыртка чыгат, абаны чыгарганда кайра ичти тартабыз. Бул ички органдарды баш иштетүүгө жардам берет жана бул 5 жолудан 10 жолудан өзүң жакшы сезип калганга чейин кылса болот бизге. Адам өзүнө карайт экен. Анда келиңиз сөздөн ишке өтөлү, бирок туура дем алганды унутпайбыз. Өзүбүз бир аз эңкейткенбиз. Туура дем алуу бул демди алганда ичибиз шишиш керек. Чыгарганда ичибиз кириш керек. Өзгөчө жаш балдар туура дем алат дейт. Туура дем алып атабызбы билиш үчүн ичибизди кармасак дагы болот экен деп коет. Жөн көнүгүүгө гана кылганда эмес, ар дайым туура дем алып жүргөндө туура дем алсак, ал дагы бизге аябай жардам берет экен. Аня, сизде көнүгүү барбы? Келиңиз анда. Жана сиз сөз баштап өткөн болчусуз, көздөр үчүн да өзгөчө. Мен телефонду, компьютерде көп отурамын, жана ошондуктан көздөрдү ооруп баштайт. Гимнастика көздөр үчүн мен жасайм. Биринчи кадам бул көздөрдү Жумабыз. 3 секунд. 1, 2, 3. Андан кийин экинчи кадам бул моргайм. Жумуп ачат экенбиз. Жумуп ачабыз. Жумуп ачабыз. Үчүнчү кадам бул оңго Карайбыз, солго карайбыз. Солго. Жогору. Ылдый карайт экенбиз кайра. Төртүнчү кадам бул айлан. Көз айландырабыз жөн эле. Көз айландырганды кыздар жакшы билебиз, келиңиздер. Бир жака, андан кийин башка жака. Бешинчи кадам бул көздөрдү жабуу. 3 секунд. 1, 2, 3. Андан кийин көздөрдү ачуу. Ачабыз. Чоң рахмат, мыкты. Менин оюмча эң мыкты көнүгүүлөр, урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз колдонот деп ишенели. Келиңиздер, отурсаңыздар болот, ордуңуздарды алыңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушундай оңой, менин оюмча, бат эле, аз эле убактыңызды ала турчу көнүгүүлөр экен. Унутпастан, эртең менен турганда, балким сабакта отурганда, жумушта отурганда, ар бир 1 саат сайын болобу, 2 саат сайын болобу, жасап турууну унутпаңыздар дейли, ден соолугуңузга кам көрүңүз. Анда келиңиз, Марина айым, уланталы. Кийинки кадамыбыз кандай кадам болду? Бул 5-чи кадам болуп эсептелинет. Эң биринчиде бул өсүмдүк майларды, мисалы алганда кокос майы, пальма майы, маргариндер бар. Жанагы мисалы малдын майын кошкондо, көбүнчөсү жана каймактарды көп колдонобуз, ошондо да колдонгондо да аны көзөмөлгө алышыбыз керек. Себеп дегенде бул майларда эң биринчи транс майларын камтыйт. Транс майлары бул синтетикалык жактан алынган майлар, бул эң биринчи биздин организмибизге терс таасирин тийгизет. Кандай терс таасирин тийгизет деген суроого, бул эң биринчи бул өнөкөт ооруларга алып келиши мүмкүн. Бул жүрөк кан тамыр ооруларына алып келиши мүмкүн. Себеп дегенде өзүбүз билгенде холестеринди баарыбыз билебиз. Холестериндин 2 түрү бар, оң таасирин тийгизген холестерин жана ал жаманы дагы бар, терс таасирин да тийгизген холестерин бар. Ошол транс майлары көбүнчөсү эң биринчи жолдон бул бизге терс таасирин тийгизүүчү майлар болуп эсептелгендиктен, бул холестериндин көлөмү көбөйүп кетет дагы. Бул эң биринчи атеросклерозго алып келет. Ал атеросклероз бул жанагы кан тамырдын ичкерип кетиши деп коет эмеспи биздин калк арасындачы. Ошол кан тамырдын ичкерип кетишине алып келиши мүмкүн. Ал ичкерип кеткендиктен эң биринчи бул инфаркт,
инсультка алып келиши мүмкүн. Бул жугуштуу эмес оорулардын эң биринчи ушул себептери ушул болуп эсептелинет да. Эң биринчиси бул 5-чи кадам. Ал эми кийинки кадамга өтсөк, бул 6-чы кадамга өтсөк, бул майлуу, эттүү же башка кандайдыр бир майсыз этке алмаштыруу зарыл. Себеп дегенде, мисалы өзүбүз билгендей, биз кыргыз элибизде абдан жакшы көрөбүз этти. Эт жегенде дагы абдан майлуу, койруктуу, негизи көбүнчө ушул майлуу этти тандайбыз. Бул туура эмес көрүнүш. Себеп дегенде, бул жана жогоруда 5-чи кадамга токтоло кеткенде, бул трансмайларын камтыгандыктан бул биздин организмибизге дагы терс таасирин тийгизет. Ошондуктан бул майлуу эттерди майсыз эттерге алмаштырсак, бул да абдан биздин организмибизге оң таасирин тийгизет дагы. Биздин организмибизди чыңдап, ден соолугубузду чыңдап, иммунитетибизди да көтөргөнгө өбөлгө болуп эсептелинет. Кийинки 7-чи кадамга умтула кетсек, бул май, трансмайларды камтыган же болбосо туздуу, шекерди камтыган азык түлүктөрдөн кичине четтегенге биз кандайдыр бир жол түзүп беришибиз керек. Себеп дегенде, бул ошол болжол менен айткандачы, бул 3 кандайдыр бир 3 азык түлүктү бул кийинки кадамдардан дагы толугумалык менен токтой кетсек болот. Ошол эле майларга дагы бир аз токтолуп өтпөйлү. Себеби майларды жана сиз дагы айтып өттүңүз, калк арасында өзгөчө биз өтө жакшы көрөбүз. Эт менен, сорпо менен, баардык тамактар менен көп колдонобуз. Өзгөчө мына мисалы үчүн пандемия учурунда өзгөчө ошол куйрук майды көп жеш керек экен, иммунитетти көтөрөт экен, аябай жардам берет экен деген көптөгөн мифтер, дезинформация аябай көп жайылып кетти. Демек, бул туура эмес экен да. Демек, майды биз канчалык аракет кылып азайтсак, ошончолук жакшы болот турбайбы? Туура айта кеттиңиз, туура. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сөз эксперттин айткан кеңешине кулак салыңыздар. Майды көп жеген, көп жеш керек экен деген сизге иммунитетиңизди көтөрбөйт экен, сиздин ден соолугуңузду чындабайт экен. Тескерисинче көптөгөн кедергисин тийгизиши мүмкүн экен. Ошондуктан колдон келишинче, албетте азыр бүгүн жокко чыгарып коюңуз дей албайбыз, бирок колдон келишинче азайтууга аракет кылыңыз дейли. Ал эми кийинки кадамга көңүл бура кетсек, бул 8-чи кадам болуп эсептелинет. Эң биринчи бул кан шекердин өлчөмүн азайтуу. Көбүнчөсү эле азыркы учурда көп адамдар эле биздин жарандар абдан шекерди жакшы көрүшөт. Ал бүт жака кошулуп ичет, мисалы чайга деле кошуп ичебиз. Жаш балдарыбыз дагы абдан жакшы көрөт шекерди, таттуу болупчу. Ошондуктан шекерди камтыган азык түлүктөрдүн дагы колдонуусун азайтуу зарыл. Себеп дегенде, мисалы айтканда, бул жана таттуу газдалган суусундуктарда абдан ошол шекер көп болуп эсептелинет. Чайга кошуп да көп ичебиз. Эмне үчүн азайтуу керек деген? Бул эң биринчиде бул шекерде эч кандай микроэлементтер жок, эч кандай витаминдерди да камтыбайт. Ошондуктан бул бизге жеке гана эле орусча айтканда жана белая смерть деп коет, ак өлүмдү эле гана алып келет да биздин организмибизгечи. Аябай катуу айтылды окшойт. Ооба, туура. Себеп дегенде, мисалы кант десе эле мисалы көңүлүбүздү көтөргөнгө алып келиши мүмкүн деп ойлойбуз да, бирок биздин ички организмибизге бул жеке гана терс таасирин тийгизет. Эң биринчи бул жана өнөкөт ооруларга алып келиши мүмкүн, кан тамыр жугуштуу эмес ооруларга алып келиши мүмкүн. Мисалы алганда, жүрөк кан тамыр ооруларына алып келиши мүмкүн. Кант диабети дагы ошондон келип чыккан кесепетин абдан тийгизет да биздин организмге. Ошондуктан бул канттын өлчөмүн дагы бара-бара, мисалы күнүгө 10 кашыктан чайга кошуп ичсеңиздер, бара-бара күн сайын өткөн сайын ал өлчөмдү азайтып, жана кийин канча бир убакыт өткөндөн кийин аны жокко чыгарганга аракет кылыңыздар. Демек, биз андан баш тартып койсок, бизде эч кандай нерсени жоготпойт экенбиз. Бирок мисалы үчүн ошол канттан баш тартып коюу кыйын болушу мүмкүн. Өзгөчө аябай шекерди, таттууларды, торт, пирожное, шоколад сыяктуу нерселерди жакшы көргөндөр балким аз-аздан бир нерсеге алмаштырып, башка нерсени ордуна жеп, андан баш тартышы мүмкүн. Мисалы үчүн биздин ыктыярчылар менен мындан алдын сүйлөшкөндө көптөгөн эксперименттерди мисалы үчүн жасашат. Ошол эле көптөгөн жаңы адаттарды өзүбүзгө алабыз деген бир айга өздөрүнө мындай кандай десек челлендж коюшуптур. Азыр челлендж деген сөз аябай кандай десем тренд болуп баратпайбы? Ошол эле мисалы үчүн таттуулар менен керемет адашпасам, сиз өзүңүзгө бир айга эксперимент кылайын дегенсиз жана эмнеден баш тарттыңыз элесиз? 3-чү жума болуп калды. Бул мен шекерди таптакы деп айта албайм, кээде пайда болуп калат. Жана алардын баарын шекерди башка варенье менен, сүт менен алмаштырдым. Аз-аздан. Жана ошол башка да таттууларды жегенден баш тарттым. Анын ордуна мен мейиз, ошондой эле алма таттуу, ошондой
таттуу мөмө жемиштери менен алмаштырдым. Эң мыкты дели сизге ийгилик каалайлы. Мен оюмча дал ушинтип эле шекерди башка нерсеге алмаштырсак болот. Ошунчалык таттуу жегибиз келип атса, ошол эле жемиштер арасында таттуунун ордуна мен оюмча коюла турчу жемиштер бар. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы аз-аздан кантты, шекерди азайтканга аракет жасаңыз, ордуна мына биздин бүгүнкү ыктыярчы Керемет сыяктуу болуп эле башка азыктарды койгонго аракет жасаңыз дейли. Анда келиңиз уланталы. Уланта кетсек, кийинки 9-кадам бул туз менен байланыштуу. Себеп дегенде туздун өлчөмүн да жөнгө салуу абдан биздин организмибизге оң таасирин тийгизет. Биз аны да унутпашыбыз керек. Эмне үчүн туздун көлөмүн биз күнүмдүк нормада азайтышыбыз керек дегенде, бул күнүмдүк нормасы бул 5 граммдан көп эмес болушу зарыл. Бул бир эле чай кашыкты Чай кашыгы, аш кашыгы эмес, чай кашык. Чай кашык туура. Мисал алганда, эртең тургандан баштап күн батканга чейин толугу менен тамактануунун баардыгын алганда, бул туздарын алганда, мисалы ошол ингредиенттен кошулгандан, баардыгы ушул 5 граммдан ашпошу зарыл. Себеп дегенде биз күнүмдүк жашоодо көп тузду көп колдонсок, бул кан басымын көтөрөт, адамдын кан басымын жогорулашына алып келиши мүмкүн. Жана азыркы анын ичинде бул кан басымынан келип чыккан бул инсульт, инфарктка да алып келиши мүмкүн. Бул дагы жана мен айта кеткен жүрөк кан тамыр ооруларынын эң биринчи себепкерлери болуп эсептелинет. Эми азыркы учурда мисалы айта кетсек, мисалы өспүрүмдөрдүн тамактануусуна токтоло кетсек, бул тез татым тамактарына абдан көңүл бурат дагы, жана ошону көбүнчө колдонушат да. Бул тез татым тамактарында жеке гана туздун көп өлчөмүн камтыбастан, анын ичинде шекер дагы бар, жана транс майларды дагы камтыйт. Үчөө бир кеткен демек. Үчөө тең бир кетет да. Бул бир кеткендиктен бул организмге абдан стресс алып келет дагы, жеке гана терс таасирин тийгизет. Анан өзүңүздөр билгендей, өспүрүмдөр ал ошол өзү эле айтып тургандай, өспүрүм өсүп турган учуру, өсүп турган чагы болгондуктан бул организмге ушул кичинекей кезинен эле, жаш маалында эле бул организмге терс таасирин тийгизет дагы. Кийин бара-бара убакыт өткөндөн кийин бул мисалы 40-тан ашканда, 50-дөн ашканда бул өнөкөт ооруларын алып келиши мүмкүн да. Мисалы айтканда, жугуштуу эмес оорулардын келип чыгышы ошондон гана себепкер болуп эсептелет. Ошондуктан биз кичинекей кезибизден баштап эле, бала чактан баштап эле өзүбүздүн балдарыбызды көндүрүп, ошол транс майларын аз колдонуу, шекерди аз колдонуу, жана айта кеткенде тузду да аз колдонуубуз бул абдан зарыл. Эң мыкты. Дал ушул биз өзүбүз кичинекей эле мындай өтө маанилүү эмес деп көңүл бурбаган ошол эле туз менен шекердин кандай гана чоң кесепеттерге алып келе турганын айтып өттүңүз. Чоң рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жана бир чай кашык бир күн боюнча сиздин колдоно турган туз өлчөмүңүз бир чай кашык экен. Бирок ал деген жанагындай маанилүү келбейт. Сиз деген ар нерсени жей бересиз, анан кийин бир чай кашык кошпогондо эмес, сиз наныңызда дагы туз бар, тамагыңызда туз бар, сиздин жеген башка азыктарга дагы, тамак аштарга дагы туз кошулгандыктан, ошонун баардыгын алып, анан кийин сиз тамакка кошкон тузду алганда жалпы бир чай кашык, адашпасам, чай кашык туз болуш керек экен. Бирок канчалык азайтканга аракет кылсак, ошончолук демек жакшы болот экен. Рахмат. Ал эми акыркы кадам бул эң маанилүү кадамдардын бири болуп эсептелинет. Бул мисалы наристенин жаңы төрөлгөндөн, ымыркай кезинен жаңы төрөлгөндөн баштап эле 6 айга чейинки убакытка чейин бул эне сүтү менен гана багуу. Эч качан кошумча тамактарды бербөө, жада калса көбүнчөсү суу дагы беришет. Бул суунун дагы кереги жок. 6 айга чейин бул эне сүтү баардык микроэлементтер болобу, витаминдерди баары камтыган бул уникалдуу тамактануу бул ымыркайларга болуп эсептелинет. Жана 6 айдан кийин бара-бара кошумча тамактарды берсек болот. Анын ичинде жашылча жемиштерди берсек болот. Жумуртканын сарысын берип баштасак болот. Акырындап аз өлчөмдө берип биз кошумча тамактарды киргизсек болот да. Бирок 6 айга чейин сөзсүз түрдө эне сүтү менен гана багуу зарыл. Чоң рахмат, Марина. Биз дал ушул темага, дал ушул ымыркайлар жана эненин ден соолугу, тамактануусу, миң күн, ушул темаларга биз өтө кенен мында мурунку дагы, кийинки дагы чыгарылыштарда токтоло бермекчибиз. Себеби бул өтө маанилүү темалардын бири десек болот. Себеби дал ушул миң күн ичинде мүмкүнчүлүктөр деп коет ушул миң күндү. Эң эле маанилүү учурда ата эне өзүнүн баласына, биздин эксперт айтып өткөндөй, 6 айга чейин бир гана эне сүтү менен тамактандырып, башка эч нерсени бербестен, андан кийин акырын өзүнүн эрежесине карата кошумча тамактанууну акырын кошуп баштап, бирок эне сүтүн үзбөстөн колдон келишинче канча убакытта бере алса, уланта бериш керек экен. Дагы сизге кайталап өтөлү, урматтуу телекөрүүчүлөр, буга өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылыңыз жана
маани бериңиз дейле. Бул эң негизги демек 10 кадам экен. Ооба. Жогоруда аталган 10 кадамдын биз баарын мисалы баары биздин ден соолугубузга бекемдешүүнү абдан жакшы шарт түзүп берет. Ошондуктан урматтуу теле көрүүчүлөр, кийин кыйналып көп акчаларды сарптап, көп дарыларды ичкендин ордуна өз убагында туура тамактаныңыз дейли. Жана ошондой эле биздин бүгүнкү коногубуз эксперт айтып өткөн 10 кадамга көңүл буруңуз дейли. Анда биз келиңиз маегибизди уланталы. Дагы бир жолу эске салып өтөлү. Бүгүн бизде студияда конокто Дүйшөнкулова Марина Касымбаевна, республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун тамактануу боюнча эксперти, жана ошондой эле Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын медико-профилактикалык факультетинин 1-курстун студенттери Амантур, Керемет жана Аня. Дал ушул сиздердин факультет жана ошондой эле сиздин эксперт, тамактануу боюнча эксперт катары иштеген мекеме тууралуу дагы айтып өттүк. Жалпы эле кыргыз калкынын ден соолугу чың болуш үчүн профилактикалык иштерди жүргүзгөн, түшүндүрүү иш-аракеттерин жүргүзгөн, маалымат берген уюм турбайсыздар сиздер, мекемесиздер. Биздин борбордун эң негизги максаты бул биздин кыргыз элибиздин кыргыз калкынын бул ден соолугун чыңдоо, жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу максатында иш алып барабыз. Бул эң биринчи биздин максатыбыз. Жана ал максатка жетиш үчүн биз ошол сиз айта кеткендей, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарынын негизинде биз кыргыз элибизге маалымат жеткиргенге иш алып барабыз да азыркы учурда. Анын ичинде окуу керек болсо, адамдарды мисалы медициналык кызматкерлерди да окутууга кандайдыр бир шарт түзүп беребиз. Жана ошол эң биринчи максат ошол ден соолукту чыңдоо болуп эсептелинет. Кененирээк токтолуп өтсөңүз, дал ушул сиздердин борбор, аябай көп областтар бар, калк көп. Кантип жетишесиздер? Сиздерге кимдер жардам берет мисалы үчүн? Ар бир айылда болобу, шаарда жайгашкан ФАП дейбизби, ошол эле поликлиника, больница дагы мисалы үчүн ошолор менен кызматташасыздарбы? Сиздердин иш-аракеттериңиздер кантип алып барасыздар? Эң биринчи биздин борборубузга караштуу мисалы тамактануу багытын алга кетсек, бул биз деген биздин жеке гана биздин борбордогу кызматкерлер эмес, биздин эл аралык партнерлорубуз деген бар, өкмөт уюмдары менен биргелешикте, ыктыярчылар менен биргелешикте, биздин региондогу жана кызматкерлерибиз менен биргелешикте биз деген көбүнчө ушул тамактануу жакшыртуу максатында иш алып барабыз. Ага бизде көбүнчөсү ошол эл аралык уюмдар дагы жардам берет. Мисалы жана сиз айта кетпедиңизби, жаш балага бул эң биринчи мен күнү абдан кандай десем маанилүү болгондуктан бул 5 жашка чейинки балдардын арасында, энелердин арасында тамактануу тажрыйбаларын жакшыртуу максатында USAID-тин мыкты азыктануу долбоору менен бирге биз ыктыярчылар менен чогуу бирге иш алып барабыз. Ал эң биринчиси бул саламаттык сактоо министрлиги менен бирге бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарын бул окутуу процесси менен жана аны биз таратуу процессинде биз чогуу иш алып барабыз. Бул абдан жакшы эл аралык уюмунун долбоору болуп эсептелинет. Себеп дегенде бул долбоор абдан биздин жеке гана эле Кыргызстандын эле Бишкек шаарында эмес, республикасынын аймагында жарыяланган да. Демек, азыркы учурда сиздин борбор өтө маанилүү бир тема үстүндө иштеп жатат экенсиздер. Ошол эле мен күн эне жана баланын тамактануусу, ошол эле USAID-тин мыкты азыктануу долбоору менен бирге иштеп жаткан турбайсыздарбы? Жана ошондой эле сиз токтолуп өттүңүз, сиздердин ыктыярчыларыңыздар дагы бар. Ыктыярчы деген эмне? Бул деген өзүнүн көңүлүнөн чыгып, ошол иштөөгө, ошол максатка жетүүгө жардам берген адамдар. Менин оюмча жанагы дагы бир статистика бар болчу көптөгөн изилдөөнүн натыйжасында. Кыргызстанда ыктыярчы болгусу келген, ыктыярчы катары иштегиси келген адамдардын саны көптөлүп саналат экен, башка уюмдар менен, башка мамлекеттер менен салыштырганда. Биздин колубузда сиздерден берилген бир репортаж бар. Ошо сиздердин дагы бир өтө берилип, үй бүлөсү менен бирге баары дал ушул туура тамактануу принциптерин жайылтуу, дал ушул эне менен баланын тамактануусу тууралуу көптөгөн жакшы маалыматтарды бир гана өзүнүн үй бүлөсүндө колдонбостон, өзүнүн жакындарына, туугандарына, кошуналарына дейбизби, бардыгына жайылтууга жардам берген дал ушул борборго жана ошондой эле долбоорго жардам берген ыктыярчы тууралуу репортаж бар. Анда назарыңыздарды дал ушул репортажга буралы.
Гапарова Жылдыз, Каназарова Алия, Лейлек районунун Акары кайлынын тургундары. Үй бүлөсү менен толук баалуу жана туура тамактанууга аракет жасашат. Бүт мына ушул жерде турган баардык мөмө жебиштер биздин өзүбүздүн огороддо өсөт. Ошон үчүн биздин ден соолугубуз чың болуш үчүн биз ушуларды аябай жакшынакай жеш керек. Витаминдерге жана микроэлементтерге бай азыктардан турган тамак аш даярдашып, ден соолугуна кам көрүшөт. Биз ушинтип туура тамактансак, биздин үй бүлөнүн, деги эле силердин балдар ден соолугуңар чың болот. Ал эми бүткүл кыргыз элим туура тамактанса, силерде болгон кичинекей жаш өтүрайган бөбөктөрдүн ден соолугу чың болуп, жаркын келечек бизди күтүп турат. Ден соолугуңузга кам көрүңүз, туура жана толук кандуу тамактаныңыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, туура тамактаналы теледолбоорунун кезектеги чыгарылышы бүгүнкү чыгарылышыбыз 7 апрель ден соолук күнүнө арналган. Жана бүгүн биз студияда адаттагыдай эле эксперт жана ошондой эле ыктыярчылар менен бирге туура тамактануу аркылуу кантип биз ден соолугубузду чыңдайбыз жана кантип көптөгөн оорулардын алдын алсак болот тема алкагында маек куруп жатабыз. Студияда конокто Дүйшүнкулова Марина Касымбаевна, Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун тамактануу боюнча эксперти жана ошондой эле Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын медико-профилактикалык факультетинин 1-курсунун студенттери Амантур, Керемет жана Аня болушту. Чоң рахмат сиздерге. Анда келиңиз сизге, Марина, акыркы сөздү узатайын. Биздин урматтуу теле көрүүчүлөргө кайрылып, акыркы кеп кеңештериңизди айтып өтсөңүз болот. Биринчилерден болуп, адам баласынын эң биринчи миң күнү өтө маанилүү болгондуктан ошону эске салып, жана жогоруда айтылып кеткен 10 кадамды эске салып, 10 кадамды колдонуп, ден соолугуңуздарды чыңдаңыздар, бар болуңуздар. Эң биринчи ошол оорулардын алдын алуу процессин дагы эч качан унутпаңыздар. Чоң рахмат дели келип бергениңиздер үчүн. Көптөгөн мисалы үчүн көнүгүүлөр менен бөлүштүңүздөр. Мен оюмча урматтуу теле көрүүчүлөр бүгүн аябай көптөгөн маалыматты алышты, аябай сонун кеп кеңештерди айтып өттүңүздөр. Чоң рахмат, ден соолуктуңуздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, анда сизге дагы кайрадан кайталап өтөлү. Бүгүнкү айтылып өткөн кеп кеңештерди жана ошондой эле көнүгүүлөрдү сөзсүз түрдө колдонуңуз. Ден соолугуңузга өтө жоопкерчиликтүү мамиле жасаңыз дейли. Ден соолугуңузга кам көрүңүз, туура тамактаныңыз. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.